Дигин көрүп, элибиздин уюткусун көрүп, биздин душмандар айтышып экен. Буларды ичинен эритиш керек. Бирине бирин макташ керек. Башка салттарды, башка түшүнүктөрдү таңуулаш керек. Бирин кайраштырыш керек. Ичинен эритип жок кылбасак, бул элди жок кылыш кыйын экен. Бул кыргыз эли көч үстүндө төрөлүп, ат үстүндө өлөт экен. Булардын аркасынан келип бычак сайсаң, алдынан кучак жайып, айкөлдүгү менен, жумшактыгы менен жутуп коюшат экен эл кылып. Булардын ургаачылары, байбичилери тең ата экен. Булардын бир салты бар экен. Bir Kırgızстın kanı gileygen jurtu menen göçüp jönөгөндө, göçüp tay çabın жерге sozuldu deydi. Aldынан aqaletçek kiyген байбишелер баштаган göç келаткан экен. Улуу göç желегин ылдый түшүрүп, күдүргүк келип токтоп алды дейт. Göçтүн ортосундагы жигиттер намыстанып келип, "Эйланайын ханым, сенин göçүң улуу да, чубалып аягы көрүнбөйт. Bir апаларыбыз көчүп бараткан, өтүп бараткан көчтү биринчи өткөрүп, желегиңизди түшүрдүңүз" дегенде хандын айтканы, кыргыз наркында салтында бешик өңөргөн, ак-алечек оронгон ак жорук салынган көч дайыма улуу болот деген экен. Дайыма бийик болот.